Assalamu alaikum dostlar. Azur men sizlerge biraz çakmatıp koyayım. Любой Samsung telefon мындай ол сброс болғаннан кейін аккаунт сұрап қалады. Аккаунт сұрап қалса, компьютер арқылы bir кнопкада қайтып ачыш деп көрсөтөм. Компьютерде өзүнүн программасы бар, ал программаны описанияга албетте таштап коем. Азыр ушул телефондун bir кнопкада кантип ачыш деп мен силерге көрсөтөм. Биринчи бул телефонду компьютерге улаганда мындай компьютерде драйвер установка болбосо, драйверди сөзсүз түрдө установка кылыш керек болот. Мен силерге биринчи драйверлерин көрсөтүп коеюн. Ал драйверлерди дагы описанияда таштап коем. Samsung драйвер жана мынау ADB деген installer деген драйвер керек болот бизге. Samsung драйверди биринчи телефонду сайып туруп эле сразу установка кылабыз. Эми бул установка кылышып туруп басып туруп дале кылып кылсак болду. Драйвер установка кылгандан мындай модем деп уже компьютер телефонду көрсө драйвер Samsung драйвер телефону компьютериңизге установка болгон болот. Мынантип туруп мына чыгат. Дале кылып установка кылып коесуздар. Менде установка болгон уже компьютерде. Установку. Эми мына SS FRP Tool деген программаны ачабыз. Папкага киребиз да мындай SS FRP Tool деп эң ылдыйдагысын ачабыз. Бул жерде Samsung USB Mobile Modem 2 деп турат. Биздики да мына ушинтип көрүш керек. Мына программа ушинтип көрбөсө телефон ачылбайт. Samsung Mobile USB Modem 2 дегенди көрдү. Биз драйверди установка кыласыздар. Установка кылгандан ушинтип көрөт. Эми телефондон экстренный вызовга келип туруп жылдызча торчо 0 жылдызча торчодун басабыз. Басқандан мынандай меню чыгат. Ушул менюну чыгарып, анан бул жакта мына run кнопканы басабыз. Окей. Мына менюну тердиңби, анан окейди басасың деп бизге эскертип атат. Ооба, ушу менюну тердим деп туруп басабыз. Мына эми диспетчер устройствону ушул жерде карап туруңуздар азыр. Мынтип ADB-ны жандырып коет бул. Бул программа ADB телефондон ADB-ны жандырып, ушу ADB-ны азыр установка кылабыз. Ушу ADB installer деген папканы ачып, мына белгилейбиз дагы. Мына ADB интерфейс дегенди установка кылыш керек. Басабыз, шуну басып, install деген кнопканы басабыз. Все равно установит этот драйвер. Азыр установка кетип атат драйвер, ADB драйверге. Мен атайын силерге драйверди өчүрүп, менде негизи бул драйверлер установка болгон, драйверди өчүрүп башынан көрсөтүп атам. Драйверлерди установка кылып койгондон кийин бул программаны ачып туруп эле bir кнопкада ачып кое бересиздер. Любой Samsung телефонун. Мына драйвер установка болду. Android ADB интерфейс. Болду бул программанын ADB драйвер программасын жабабыз дагы мына. Мынантип ADB жаңадан драйвер установка болгондон разрешение сурайт телефондон. Шегде разрешить деп туруп, разрешениени басабыз. Эми башынан кылабыз эмичи. Себеби азыр бизде драйвер установка болуп калды да бул программа ADB-ны жандырып атканда. Run кнопкасын басабыз. Окей. Окейди басабыз.
Мына. Бизден расширение сураса, расширение сразу басабыз. Мантип өзү автоматтык түрдө телефонду ачып коет. Аз телефон перезагрузка болот. Перезагрузка кетти. Болду. Telefon açıldı. Любой Samsung telefonun ушинтип bir кнопкада ачып койсо болот. Болду, мына любой кнопканы басыңыз дейт, басып коебуз компьютерде. Бул программа болду, жабылды. Ушинтип любой Samsung телефонун сброс кылгандан кийин аккаунт сурап калса, bir кнопкада ачып койсо болот. Ачылды. Эң главное ушу драйверди туурасына коюп алсаңыздар болду. Бул программа Mi, Si башка моделдерге иштебейт. Только Samsung телефонуна гана иштейт. Бир гана Samsung телефонуна иштейт. Готово. Болду, достор. Эгер бул видео сизге жакса, пайдалуу болгон болсо, албетте каналга подписаться болуп, жана класс басканды унутпайсыз. Бул программаны жүктөп алыш үчүн азыр SSFRP Tool деген Telegramга кирип, бул жерден поискка мен ошо канал ачып, ошого жүктөп койдум. Ошол Telegramда ошо керектүү программаларды ошоға киргизип жүктөп турам. Program KG деп жазсаңыздар чыгат. Подписаться болобуз дагы. Эгер будан кийин сиз кирген маалда көп программа жүктөп алышы мүмкүн. Мына поискка жазып, мына SS-FRP-Tool 2022 деп жазсаңыз, şu программа чыгат. Аны көчүрүп иштете берсеңиздер болот.